Сыйкырчылар да өз сыйкырлары менен ушундай кылып Мисир жерине курбакка каптатышты. Фараон Муса менен Аарунду чакырып аларга: "Теңирге сыйынгыла, ал курбакаларды менден, менин элимден жоготсун. Ошондо мен Исраил элин Теңирге курмандык чалууга кое берем" деди. Муса фараонго мындай деди: "Сенин жериңдеги үйлөрүңдөгү курбакалар жок болуп, дарыяларда гана калсын деп, сен үчүн, кулдарың үчүн, элиң үчүн сыйынар убакытты мага өзүң белгиле." Ал эртең деди Мусага: "Сен айткандай болсун. Ошондо биздин Кудай Теңирибиздей эч ким жок экенин билесиң. Курбакалар сенден, үйлөрүңдөн, кулдарыңдан жана элиңден жок болуп, дарыяларда гана калат." Муса менен Аарун фараондон чыгышты. Теңирдин фараонго каптаткан курбакалар жөнүндө айтып, Муса Теңирге сыйынды. Ошондо Теңир Мусанын айткандай кылды. Үйлөрдөгү, короолордогу жана талаадагы курбакалар кырылып калды. Аларды үймө-күймө кылып жийип коюшту. Ошондо жер сасып кетти. Фараон жеңилдик болгонун көргөндө жүрөгүн катуулантып, Теңир айткандай аларды укпай койду. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Аарунга айт, таягыңды көтөрүп, жердеги топуракты чап. Ошондо топурак майда чиркейге айланып, бүткүл Мисир жерине толуп кетет." Алар ошондой кылышты. Аарун колунда таягын көтөрүп топуракты чапканда, адамдарга да, малга да майда чиркейлер жабышты. Бүткүл Мисир жериндеги топурактын баары майда чиркейге айланды. Сыйкырчылар да өз сыйкырлары менен майда чиркей чыгарууга аракет кылышты, бирок чыгара алышкан жок. Ошентип майда чиркейлер адамдарга да, малга да жабышты.